Жалпы салам, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Үгүт айылындабыз. 72 жаштагы Бусурманов Табылды ата менен Исмаилова Алмагүл апанын үйүндө коноктобуз. 7 баланын апасы, 21 небере, 3 чөйрөнүн чоң ата, чоң апа болуп отурган учурлары. Мен болсо ушул ата менен бүгүн ушул азыркы учурдагы аксакалдар жөнүндө кеп кылгым келип атат. Аталардын орду, деги эле азыркы коомдо аксакалдардын орду, ошондой эле жаштар менен аксакалдардын байланышы, ушул темада сиз менен байланышкым келип атат. Сиздин оюңуз кандай азыркы жаштар боюнча? Эми менин оюм азыркы жаштар боюнча жакшы эле немелерди чыгарып атат. Урматтуу президентибиз оңго жолду улайлы деп мурунку кыргыздын өтүп кеткен салт санааларын, үрп адаттарын жандандыралы. Бир топ нерселердин баары унутулуп калган, ошолордун баарын жандандырып, кайра кыргыздын каада салтын бүт бойдон жандандыралы деп. Эми бул жакшы эле нерсе. Кыргызстан боюнча бүт эле ар бир жерге барбаңыз, ар бир айылга барбаңыз, бүт ушул жөнүндө лекция окуп, түшүндүрүүлөрү жүрүп атат. Жакшы нерсе бул. Мына эми мурунку кыргыздар ата-бабаларыбыз айтып келчү, мындай болгула, андай болгула деп. Кийинчерээк кичине болбой кетти эле. Жаштарга да мына сабак болуп, минткиле, тигинткиле деп илгерки өтүп кеткен аталарыбызды, тигини муллалардын каада салттарыбызды коскоп, ошолордун кайра жандандыргыла дегенге баарыбыз эле кошулабыз. Кыргыз эли деле, эл журту деле бүт кошулуп аракет кылабыз. Мына биз деле аракет кылып атабыз. Отурган жерлерде, чогулуштарда, жыйналыштарда айтып, деп, эл деле түшүнүп атат. Бүт бойдон элдин баары деле ыраазы болуп атат. Туура, туура дешип. Урунтуп калды эле, мурункулар айтылган сөздөрдүн баары улуу кичине сыйламай калдык эле. Эми антип эле сыйлашалы, тигинтип эле, минтип эле деп. Даже мектептен бери да лекция окулуп атат азыр. Мектептен бери да мектепке да жаш балдар, окуучуларга барып лекция окуп, илгери аталарыбыз мындай кылчу, тигиндей кылчу деп. Салам берип, улууга салам берип, кичүүдөн эме алып, азыр жакшы эле нерсе болуп атат эми балам. Ушул биздин тилибиздин, дилибиздин, ушул кыргыз элибиздин жоголуп кетпегени дагы ушул биздин ушул наркыбыз, нарк населдерден улам ушул улуу муундан муунга, укумдан тукумга баягы айтылып келген үчүн ушул биздин тилдер сакталып, биздин кыргыз эли сакталып калган да. Ошол сыяктуу ошол сиздин дагы кийинки биздин муунга айта турчу кандай насыяттарыңыз, кандай бир ойлоруңуз бар? Ушул тууралуу кеп салсаңыз. Эми биздики деле ушул унутуп калган мурунку каада салттарыбыздын баарын эскертип, ошо балдарга айтып, мындай болгула, кичикпейил болгула. Кыргыз башынан эле ыймандуу келген да, кыргыздай адам жок экен да. Кыргыз сыйлайт, баарын билет. Кыргыз өнүп өзүп, илгертеден бери эле каада салт, тигиндей мындайды бүт өздөштүрүп келген. Анан эми балдарга айтып, мындан кийин дагы ушундай болгула, биздин аталарыбыз ушундай болгон экен, мындай болгон экен деп бүт бойдон үйрөтүп, балдарга айтып, түшүндүрүп атабыз. Бул деле жакшы. Улуттуу оңго жол деп мына элдин баарында кай жерде болбосун ушу жыйналыш жасап, өтүп, сүйлөшүп, баардык жерде өтүп атат. Бул жакшы нерсе. Ооба, сиз айткандай азыр президенттин ушул программасы мени дагы өтө кубантты. Себеби деген ошо сиздер айткандай бир аз башкачараак болуп бараттык беле. Анан азыр чынында ушул программасы жерлерде жакшы иш алып барылып атат. Ушу сиздердин айылдарда да кандай иш-чаралар болуп атат ушул боюнча? Эми биздин элде деле жакшы иш-чаралар болуп атат, жыйналыштар болуп атат, өтүп атабыз. Биздин айылда да Жыйынтык болуп атабы? жыйынтык бар, жыйынтык болуп атат. Жыйынтык болуп атат. Жыйынтык болуп атат. Жакшы жыйынтык болуп атат. Жыйналыштарды өтүп атабыз. Ушу уюштуруп дайыма ушу мектепке да жана айтып кетпедим, мектепте дагы жөн жерде дагы ушу лекция окулуп, бүт бойдон жыйынтык болуп атат. Бул жакшы нерсе бул. Кыргыздын каада салтын унутуп калган эмелердин баарын кайра азыр эстетип, кайра жолуна келип атабыз, буюрса. Азыр сиздердин айылда аксакалдардын орду кандай? Аксакалдар менен жаштар тыгыз байланыштабы? Кандай иш-чараларды кыласыздар? Кандай иш-чараларда чогуу өтөсүздөр? Жаштар сиздер менен биргеликте иш кылабы? Ошону сурагым келип атат.
Эми азыр жаштар деле түшүнүп калды. Азыр жаштар деле түшүнүп, биздин айткан сөздөрүбүздү угуп, мындай кылалы, андай кылалы деп айткан сөздөрдүн баарын угуп калышты. Мурунлук эле ар ким өзү билем, өзүм туям дечү. А мына оңго жолдуулайыл деп могу президенттин эмеси жарлыгы чыккандан бери баардыгы түшүнүп, окуп деле атышат. Өздөрү деле угуп атат. Телевизордон угуп атат, ар бир жерден угуп атышат. Иретке түшүп калды, жакшы. Демек жыйынтыктар чыгып, эл да бир аз уюткулуу болуп, кадимкидей бир баягы серги түштү дегиңиз келип атат, туурабы? Баардык жерден бир нукка түшүп, мындай улуттун бир кандай айтсам, жакшы нерсеси сакталып, баягы мурдагы кыргыз жыттанган айылга бир кайтып аткан сыяктуубуз, ошондой ойду айткыңыз келип атабы? Ооба, ата чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердей улуу инсандар бар болсун. Сиздер бар, биз бар. Эми көп эле жерде ушу карыларды мен сиздерге баягы ушул суроолорду берип атканымдын себеби кээ бир учурларда баягы эми жашпыз да, жаштыкка салып баргандай болуп калып атат. Сен эми ал дежурный анан дайыма эле койчу, эми өзүбүз эле билебиз да, өзүбүз эле дейбиз да деп кээ бир учурда ушундай бир жаштар ушинтип койгон учурубуз болуп атат. Анан бирок ушуну мен бир аз туура эмес көрүп атам да, себеби ошол улуулар баскан жолду баспагандан кийин, улуулар баскан жолду биз ошол жол менен жүрбөгөндөн кийин биз аларга сындап, алар жасап аткан ишти кыла албагандан кийин биз андай нерселерди айтпашыбыз керек. Наоборот, ушу сиздерден бир акыл насааттарыңыздарды угуп, сиздер менен биргеликте иш кылсак жакшы болотпу деп ойлойм да. Анан сиздин берген маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.